Бул кыздар мектептин жогорку гана классында билим алганына карабастан, кыздардын укугу менен милдети алардын коомго аралашып, мамлекеттин өсүп өнүгүүсү үчүн кандай салым кошо алаарын жакшы билген, лидерлик сапатка ээ болгон мыктылар. Алар мындай сапаттарга ээ болууда Улуттук кыздар федерациясынын салымы чоң. Улуттук кыздар федерациясы биздин мектепке 2019-жылы келген. Биз ошол жылдан бери көптөгөн алгылыктуу иштерди алып барып келебиз. Ушул 2024-2025 окуу жылдарында Улуттук кыздар федерациясы, бирге аракеттен кыздар, аталар кыздарды колдойбуз уюмдары биригип, Кыргызстан кыздар кыймылы түзүлдү уюму. Кыргызстан кыздар кыймылынын негизги максаты зордук, зомбулук, эртеңикке туруу ошолорду жоюуда, кыздарды колдоодо, коргоодо жана ушундай эле коомго активдүү, лидерлүү, билимдүү, илимдүү кыздарды тарбиялоо. Айсезим сыяктуу Мейлхан Козубеков атындагы орто мектептин 12 окуучусу ушул федерацияда. Алар жакында эле өлкөнүн мектептеринин кыздар кеңештеринин кезектеги марафон фестиваль форматында өткөрүлүүчү 60 күндүк кыздарды колдоо жана колдоо кампаниясына катышып келишти. 60 мектептин ичинен электеги бул мектептин аракеттери жемиштүү болуп, экинчи байгелүү орунду алышып, 80 000 сом акчалай сыйлыкка татыктуу болушту. Федерациянын ушул кыздарга тийгизген таасири бул өтө чоң экен да. Биринчиден булар укуктары жөнүндө, ушул мыйзамдар жөнүндө, эртеңикке жөнүндө, айтор буллинг жөнүндө кенен маалымат алышат биринчиден. Анан маалыматтуу болот. Бул маалыматтуу адам бул корголгон адам деп коет эмеспи? Анан кийинки жашоосунда өздөрүн коргой алат деген ишеничтебиз да. Анан ушул ишти алып барып өтүп эле кыздарыбыз ушул ораторлукка эметишет экен, тарбияланышат экен, эл менен коммуникация болууга тарбияланышат экен. Анан кийин бир креативдүү ойлорду, креативдүү иш-чараларды өткөргөнгө алар даяр болушат экен да. Кыздардын мындай ийгилигин жалпы мектеп жамааты, окуучулар, андан да облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова менен район шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турдубек Момоконов куттукташты. Кызга 40 үйдөн тыюу эмес, кызга 40 үйдөн колдоо деген жакшы долбоорлорду ишке ашырдык. Ошонун негизинде быйыл ошол кыздар федерациясы боюнча Талас облусу пилоттук область болуп тандалып алынды. Кыздар арасындагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүүнү, зордук зомбулукту алдын алууну, кылмыштуулукту токтотуу боюнча жана кыздарды кесиптик билимге даярдоо боюнча бир катар алгылыктуу иштерди жасайбыз. Кыздар жеңип алган байгеге мектепке заманбап коңгуроо коюлду. Эми ал улуттук музыкалар менен коштолуп турат. Андан сырткары ноутбук сатып алышкан. Аталган мектептин билим берүү жана башка коомдук иштерде да ийгилик жараткан жеңиштери көп. Алардын баарына бүгүн сыйлыктар ыйгарылды. Белгилей кетсек, Улуттук кыздар федерациясы Бириккен Улуттар уюмунун аялдарды колдоо программасы аркылуу каржыланат. Быйылкы жылы Талас облусу пилоттук долбоор катары тандалып алынгандыктан кыздарга багытталган жана алардын катышуусунда 12 ай ичинде 12 ири долбоор ишке ашырылат. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Урмат Додурбек уулу, Талас району.